Жакында бирөө мага балдарың чоңойгондо сен аларды ким кыласың деген суроону сурады. Ушул суроонун түбүндө менимче бир туура эмес ойлонуу жатат да. Сен балаңды ким кыласың? Менин балдарым менин менчигим эмес. Мен алар менин жоопкерчилигимде, бирок алар менин менчигим эмес, буюмум эмес. Алар өздөрү чоңойот. Эгер мен аларды эркин кылып чоңойтсом, өздөрүнүн оюн айта билгендей кылып чоңойтсом, 1 жашка баргандан кийин алар өздөрү түшүнөт. Анан мага айтат, мен могул кесип мага жагат, ушуну мен жасай алам деп айтканда, мен анан аларды колдойм. Колдоп, ошол керектүү жайларга барып окутам. Менимче ата-эненин ролу ушул эле да. Ата-эне балага бир кесиптерди таңуулаганга акысы жок. Кээ бир ата-энелер кичинекей учурунда эле тандап коет го, мисалы, бул баламды окутам, муну окутпайм, муну молдо кылам, муну юрист кылам деп айтып берет, конокторго дагы айтып берет. Ошол нерсе айрыкча туура эмес да. Эмне үчүн адам өзүнүн жүрөгүнө жараша, анан жөндөмүнө жараша кесипти тандоосу эмне үчүн мынчалык маанилүү? Себеби жашоо адамдын, жумуш адамдын жашоосу болуп калат да. Мына жарык болгон эртеден кечке убакытты биз жумушта өткөзүп атабыз. Кечинде үйгө барып, бир аз үй билен менен убакыт өткөзүп, уктап, эртеси туруп дагы жумушка келип атабыз да. Жумуш биздин жашообуз болуп калат. Ошондо ошол жумуш эгер бизге жакпаса, анда жашообуз кызыксыз болуп калат. Экинчиси, бул биз баардыгыбыз бир ийгиликке жеткибиз келет да. Ошол кылган жумушубузду ийгиликке жеткибиз келет. Ийгиликке адам өзүнө жакпаган жумушту кылып жете албайт. Мисалы, Чыңгыз Айтматов кантип Чыңгыз Айтматов болмок эгер ошол жазуучулук ага жакпаганда. Же мына азыр кече Токиого барып келиштик. Биздин балбандарыбыз, алар кантип күмүш медаль алмак эгер ошол күрөш, ошол ак жол менен Айсулуудун көңүлүнө отурбаганда. Бир эле көңүлгө отурганы маанилүү эмес. Биздин жаратылыштан бизге бир жөндөмдөр берилет да. Мисалы, эгер ырчылык ушунчалык силерге жагышы мүмкүн, бирок силерге үн бул силер туулганда эле же берилет, же берилбейт да. Ошого жөндөмүңөргө дагы карашыңар керек. Көпчүлүк жаштар университетке тапшырып алгандан кийин же окууду бүтүргөндөн кийин ушул өзүнө жаккан кесиптерге жолугуп калат. Ага чейин түшүнбөйт. Ага чейин ошол шашып эле бир актуалдуу болгон бир кесиптерди тандап эле кете берет дагы. Ошону окуйт, аны бүтүрөт. Анан ошол жумушту кылып атканда анан түшүнөт, бул жакпайт дегендерчи. Ошондой болгон учурда дагы окууду, жогорку окуу жайды бүтүрүп алганыңардан кийин дагы эле кеч эмес. Мен мисалы өзүм 2-курста түшүнгөм. 2-курста ошол мен окуп аткан кесип мага жакпаганын түшүнгөм. Компьютер менен иштегим келген дагы. Мен анан окууду таштап которулгам. Мындай дагы болот. Где-то бир 25 жаштарга чейин эч кандай кеч эмес да. 25тен кийин деле кеч эмес. Эгер мындай ичиңерде эмеңер көп болсо, каалоо, желание күчтүү болсо, андан кийин деле кеч эмес.